Жалал-Абад шайлоо округунан шайланып келген Шайырбек Ташиев эл өкүлчүлүк кызматын тапшырам деп жатыптыр. Буга кабатыр болгон кесиптештери Жогорку Кеңештин төрагасына кайрылуу жолдошту. Анткени анын мындай чечимине өлкөнүн булуң бурчундагы шайлоочулар каршы болуп, депутаттык мандатын тапшырбасын деген ойлорун айтышкан экен. Ошол себептен Шайырбек Ташиевдин маселесин терең карап, иликтөө жүргүзүү керек деген бүтүнгө келишкен. Урматтуу Талант Турдумаматович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзамынын 11 беренесинин 2 бөлүгүнүн 3 пунктуна жана 12 беренесине ылайык Шайырбек Кыдыршаевич Ташиевдин депутаттык мандатын тапшыруу маселесин ар тараптуу жана адилет иликтөөнү камсыз кылып берүү максатында тиешелүү чараларды көрүүнү өтүнөбүз. Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев мандатын тапшырат экен дегенден бери социалдык тармак тынчыбай жатат. Ар ким ар кандай постторду жазып пикир калтырышууда. Ал тургай айрым активисттер ак үй алдына митинг уюштуруп да жиберишти. Алар Ташиевди колдой тургандарын айтышып, кызматтан кетпөөсүн өтүнүшкөн. Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун жана башкалардын эч кандай укугу жок. Бул элдин мындай эл түздүгүн бузбайын деп эле Ташиев Камчыбек айтып койгон аны. Бирок анын укугу жок. Бул укуктун бардыгы элде жатат. Ел буга убаданы бердиби элге? Убадасын аткарсын. 7 областтан келди. Элдин ичинен өкүл болуп келди. Эгерде 7 областтан келгендер азыр өкүлдөр келип турат. Эгер дагы мондай кысым боло бере турган болсо, анда биз 7 областтан элдер чогулган элдер келебиз. Энелер бардыгыбыз келип, кошоп битип кылып, анан биз кайра Шайырбекти ордуна коебуз. Айтсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Темиров Live YouTube каналы жасаган иликтөө боюнча маалымат берип жатып, иниси Шайырбек Ташиевден депутаттык мандатын тапшыруусун суранганын айткан. Анан мен кече Шайырды чакырып айттым. Эми иним көптөгөн ушундай критикалар айтылып атат. Эми үйдө бир эле саясатчы болуш керек. Bir ele siyasatçı oluş gerek. Sen siyasatçı bolboy эле кой. Элге бере турган жардамыңды итак эле ошакта бере бер. Мандатыңды тапшырып бер деп мен аны айттым. Конечно, ал эл тарабынан шайланган, бирок ошондой болсо дагы ал мен айткан сөзүмө макул болду. Мына жакынкы күндөрү Шайырбек өзүнүн мандатын өткүзүп берет. Жана эч кандай биздин Ташиевдердин үй бүлөсүндө 2 же 3 саясатчы болбойт. Жападан жалгыз гана мен саясатчы болом. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууган иниси Шайырбек Ташиев былтыр 29 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо номер 14 Жалал-Абад шайлоо округунан депутат болуп шайланган. Жодар Бузумов, Улук Айзбеков, Нур Ньюс, Бишкек.